COVID-19 инфекциясына байланыштуу өлкөдөгү оор кырдаалда мамлекеттин капчыгынан сырткары ар кандай демөөрчүлөрдөн ооруканаларга жардам берилип жатат. Мындай жардам бүгүн Орусиянын Красноярск шаарында эмгектенген кыргыз жарандарынан Жалал-Абад облусундагы Сузак аймактык ооруканасына берилди. Анда бейтаптарга керектелүүчү кычкылтек концентраторлору, санитардык гигиеналык каражаттар, маска жана башкалар бар. Өзүнүн бир коом бар ал жакта. Муктаждарга дайым ушу фонддун эсебинен кайдыгер карабай жардам берилип турат. Бул көптөгөн, бул уже көп жылдан бери келаткан ушундай бир ак ниет менен ачылган коом. Бүгүнкү күндө ошо кырдаалга да кайдыгер карабай, ушу больницаларга кандай муктаждыктар бар, аппаратура, дары-дармек ушул нерсене жардам берели деп алып келдик. Өзлөрүнүн ал жерде башка элде иштегенине карабастан баягы элиме деп ушунчалык жардам берип атканына чоң рахмат. Ушундай уулдарыбыз, ушундай кыздарыбыз, кыргыз элинин жарандары, ушундай жарандары көп болсо, биз бардык нерсени чогуу жеңебиз деп ойлойм. Сузак аймактык ооруканасына март айынан тартып бул илдет менен 375 жаран кайрылган. Алардын 242си ооруну жеңип үйлөрүнө чыгарылган. Азыркы учурда 100дөн ашуун бейтап дарыланып жатат. Оорукана мамлекет тарабынан берилген дары-дармектер менен камсыздалууда. Андан тышкары мына ушундай демөөрчүлөрдүн жардамы менен медициналык жабдыктар менен толукталууда. Медициналык жабдыктар эми көбүнчө бизде кислород немелер керек, концентраторлор керек го. Булар азыркы күндөргө уже жетиштүү болуп калды. Себеби көптөгөн демөөрчүлөр элибиздин арасынан деле министрлик тарабынан дагы МЧС тарабынан жардам келип атат. Ошолар негизинде азыр жетиштүү болуп калды. Биринчи баштаганда кичине кыйналганбыз. Эми кырдаал дагы деле оор бойдон калууда, себеби ооруп ооруга чалдыккандар, кайрылгандар өтө көп дагы деле. Биз азыр Сузак аймактык ооруканасынын өзүнө 120 киребет даярдаганбыз. Ошонун бүгүнкү күндө азыр 120сы почти толуп калды. Себеби бүгүн эртең-менкиге 110 оорулуу жаткан, андан бери да мына адамдар келип атат, кабыл алып атабыз. Бул Орусиядагы эмгектенген мекендештерден келген жардам Октябрь аймактык ооруканасына да берилди. Бүгүнкү күндө абасыдай зарыл болуп жаткан бул аппараттар лечендеген адамдын өмүрүн сактап калууга өбөлгө болот. Мына ушундай жардам колун сунган Сузак жамааты деген ат менен таанымал болгон бул топко медицина кызматкерлери ыраазычылыктарын билдирди. Октябрь аймактык ооруканасында азыркы учурда орто оорулуу делген 50дөн ашуун бейтап дарыланууда. Арасында 5өөнүн акыбалы оор. Ден соолугуна кайдыгер карап, илдеттин белгилери байкалса да үй шартында дарыланып, качан гана абалы оорлошкондо дарыгерлерге кайрылган 7 бейтап кайтыш болгон. Баягы каза болгондордун көбү эле ошо сопутствующий оорулар көп болгондугуна байланыштуу летальность көбөйүп кетет да, каза болгондордун. А так жашындай неме кылгандар, эрте баягы немесин баштагандар, лечениясын баштагандар, анан тогот моксогонго баягы тоң моюндукка салбагандар уже айыгып жакшы болуп эле чыгып кетип атышат. Алып келип берген спонсорлорго чоң ыраазычылык билдиребиз. Деги эле медицина ушул жерде кызмат кылган медицина кызматкерлеринин атынан жана ушул жерде дарыланып жаткан бейтаптардын атынан дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөлөрү ден соолукта болсун. COVID-19 инфекциясы башталгандан бери дүйнөнүн булуң бурчунан Кыргызстанга мамлекеттик деңгээлде жана кыргыздын патриот инсандарынын жеке капчыгынан көптөгөн жардамдар келип жатат. Статистикага көрсөткөндөй, медициналык жардамдардын көпчүлүгү Орусиядан алынып келинүүдө. Жаңылай Болотбекова, Мамат